чыгаргандагы. Бул дарбыздын айырмачылыгы башка сорттордон. Бул холлердин айырмачылыгы сырты калың болот. Бул четке чыгарганы жакшы дарбыз. Четке любой жерге алып кетсең болот. Анан дамы ширин болот. Дамы жакшы. Az силерге бирөөсүн союп көрсөтөбүз. Мынаны көрөсүңөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Аябай сонун экен. Бисмилла. Остигиле дарбыздан. Аябай сонун. Дамы экен. Дамы сонун. Булар да жакшы чоң-чоң болуптур. Мына дарбыздар. Кудай бурса, буна клиенттерге жулуп атабыз. Чоң-чоң экен. Клиенттерге канча дайрлантат? Клиенттерге азыр 2 фурага даяр кылып атам. 43 тоннага. Ооба. Бул. Булар азыр Кыргызстандын ичинде сатылып атат да жагында. Жок, четке да чыгып кетип баратат азыр. Азыр биздики Россияга чыгып кетип баратат. Россияга чыгып кетип баратат. Бул Азыркы сенада азыр 5,5-дан өздөрү грузун өздөрү алып кетип баратат. Жүктөш өзүнөн болуп кетип баратат. Ассаламу алейкум, урматтуу дыйкан фермерлер. Менин атым Бекзат, мен Агроет Азия фирмасында иштейм. Биз азыр Чүй областынын Жайыл районунда Малтабар айылында Лачын байкенин 80 гектар дарбызын көргөнү келдик. Лачын байке бизден 2-3 жылдан бери буюрса Сивискро фирмасынын органоминералдык удобренияларын колдонуп келет. Biz ошол жеринен келип көрүп, урожай кандай болуп атат, урожай канчалык деңгээлде көтөрүлүп атат, ошол боюнча маалымат алалы деп чечтик. Буюрса алдыда байкеден өзүнөн угабыз. Ассаламу алейкум. Кегиле. Менин атым Лачын. Мына биздин түшүмдөр ушул. Дарбыздар жакшы. Кудай буйрса бар жогу зор. Биз ушу Агроет Азиянын дарыларын колдонуп, себеп мына дарбыздарыбыз чоң. Жогорусу 30 килограммгача бар. Мына дарбыздар 17 килограмм дарбыздар. Ушундай дарбыздарыбыз. Мына дарбыздын жаңы жерге данды таштагандан баштап, 2 кулак болгондон баштап байке фомазин препаратын иштеткен. Бул ушул тамыр системасын жакшы кылганы, жанакы сууктан жана ысыктын кыйынчылыктардан коргойт. Бул жакшы өсүмдүктүн жакшы өсүшүнө жардам берет. Стресске кабылганда бул восстановлениега жакшы таасир берет. Себеби мунун курамында фосфор 30% камтыйт. Андан башка дагы бул марганец, цинк витаминдерин өзүнө камтып кетет. Андан тышкары бул фосфит содержащий деп коет. Бул ооруга дагы туруктуу кылат. 2 кулактан баштап бул урожай алганга чейин стартап деген препаратыбыз. Стартап препараты бул аминокислота курамын камтыйт 40%. Бул дагы ошол күндүн ысыгына, суугуна, жанакы батвалардын чоң болушуна өтө жакшы таасир берүүчү Сивискро фирмасынын препараттарынан болуп эсептелет. Андан башка байке бул потенция деген потенция препаратын бул деңиз балырларынан алынып жасалган. Андан тышкары аминокислота курамын камтыйт. Бул дагы боюнун өсүшүнө, жанакы дарбыздын чоң болуп жетишишине, толо болушуна, салмак кошушуна жардам берет. Нутриплант препараты, бул препарат 55% калий камтыйт курамына. Бул экону 15 күндө бир чачып турса, 1 гектарга 1 килограммдан потенциядан 1 литр кылып 1 гектарына. Урожайды 30%ке чейин жогорулатканын таасирин тийгизет. Ушул препараттардын эффектүүлүгү боюнча айтып кетсеңиз байке. 1 гектардан канча тоннага чейин алдыңыз? Азыр биз 1 гектардын орточо эсептегенде 35 тоннадан келтирип атат. Урожайыбыз ушундай. Анан биз ушуну сээп,
Мына дарбыздарды көргүлө 40 гектар ранний эккенбиз. Баары жакшы. Кудай буйрса, түшүмүбүз жакшы. Ушул дарбыздар, мына жигиттер жулуп атат баары. Сиздерге да сунуштайбыз. Жакшы, эффекти жакшы экен. Силер да алгыла, сепкиле, силер да колдонгула. Дарбыздарыбыз жакшы буйрса. Эң чоңу мына 28 килограммдан 7 килограммгача дарбызыбыз ушундай болду. Мына орто эсеп калганда мынаныз 15 килограмм бар. 15 килограммдан мыналарыбыз 7 килограммгача. Ушундай. Азыр базарга чыгарып атабыз. Байке, ушул препараттарды иштетип атасыз, мунун эффективдүүлүгү боюнча айтып кетсеңиз. Бунун эффектиги мурда жылы мына 1-3 жылдан бери азыр колдонуп атабыз мунун. Алдыңгыга караганда азыркы түшүмүбүз көп кандайдыр. Биз ошо мурда жылы 50 гектар сепкенбиз, быйыл мына 80 гектар септик. 30 гектар кошуп, мына буйрса жакшы. Башка удобрениялардан айырмасы барбы экен мунун? Башка удобрения урожайы көп, мына 35-40 гектар 40 тоннагача берип атат гектарыбызга. Удобрениясы жакшы, дамы жакшы, шириндиги зор. Азыр ушул турган жерибиз раннийди бир 30 гектарын сатып бүттүк. Буйрса, поздныйыбыз уже даяр болуп калат. Августтун 25-терине даяр болуп калат. Кайрылсаңар болот. Кудай буйрса, даярда болуп калат поздный. Раннийыбызда бир 15 гектар калды.